Турпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Бишкектин четиндеги Көкжар айылында 23 жаштагы келин 2 жашар баласын сабап өлтүргөн деп шектелүүдө. Бул тууралуу өздүк булактардан билдирди. Маалыматка караганда 28 сентябрда тез жардам кызматына жаш баланын ден соолугу начарлап, 2 күндөн бери дене табы көтөрүлүп жатканы боюнча чакыруу түшкөн. Чакыруу боюнча барган дарыгерлер ымыркайды жандандырууга аракет кылышкан, бирок ал чарчап калган. Алдын ала маалыматтар боюнча денесинде жаңы жана эски бир нече гематомалар болгон. 2000-жылы туулган эне тез жардам кызматынын дарыгерлерин күнөөлөп баштаган. Бирок тергөө учурунда экспертиза ымыркайдын боору жарылып кеткенин көрсөткөн. Ал ур токмоктон каза болгону, баланын апасы сабаган деп шектелүүдө. 20 күндөн кийин Кыргызстандын базарында күйүүчү майлоочу майдын тартыштыгы болушу мүмкүн. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынан билдирди. Маалыматка караганда 1 сентябрдан тарта Казакстан темир жолу ачык акционердик коому белгисиз себептерден улам жана расмий билдирүүсүз ай сайын жүк ташуу пландарын, ошондой эле күйүүчү майлоочу майлардын транзиттик жүктөрүн ташуу боюнча кошумча пландарды макулдашууну токтоткон. Казак тарап кыргыз ишканаларынын октябрь айына берген пландарын четке кагууда. Учурда ассоциация Кыргыз темир жолу ишканасы менен бирге маселени чечүү аракетин көрүүдө. Кыргыз нефтетрейдерлери жүктү убагында алып келе албаса 20 күндөн кийин эле өлкөдө күйүүчү майга тартыштык жаралат. Андыктан бул маселе эки өкмөттүн деңгээлинде чечилиши керек дейт ассоциация. Эске салсак, Кыргызстандан күйүүчү майдын көп бөлүгүн Россиядан Казакстан аркылуу транзит менен алат. Жаңы келген билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева Кыргызстанда орто мектептерде 841 мугалим жетишпей турганын билдирди. Ал келтирген маалыматка ылайык, Бишкекте 213, Ош шаарында 25, ал эми областтардан Баткенде 129 мугалим жетишсиз. Алардын көбү орус тили жана так илимдер боюнча предметтерге тиешелүү. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 82 000 мугалим бар. Алардын 3төн 2си элет жеринде эмгектенет. Буга чейин болсо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мугалимдердин дарегине катуу сын айткан. Ал Кудайдан жөө качкандардын баары педфакка тапшырып жатканын баса белгилеген. Ошол себептен мугалимдердин билим деңгээли ылдый деп сыпаттаган. Билим берүү министри агартуучулардын саны жетишсиз десе, экинчиси билими тайык экенин айтууда. Бул дегендик билим берүү тармагына реформа керек дегенди билдирип жүрбөсүн. Же баягы эле өлбө өгүзүм деген таризде кете беришеби? А сиздин оюңуз кандай? Комментарийге калтырсаңыз болот. 2 күндө 40тай тест татым жайы текшерилип, алардын 10 убактылуу жабылды. Аныкталган кемчиликтерге байланыштуу жалпысынан 36 протокол толтурулуп, 588 000 сом айыппул салынган. Белгилей кетсек, акыркы маалыматка ылайык, шаардагы тест татым түйүндөрүндө шаурмадан уулангандардын саны 71 адамга жеткен. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев шаардагы тест татым түйүндөрүн жапырт текшерүүнү тапшырган. Уулануу Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 лаваш жана Мидос тест татым жайларында болгону кабарланган. Бул жайларга 72 000 сом айыппул салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин жабылган. Кыргызстанда буга чейин дагы тест татым жайларында, кафе, ресторандарда жапырт ууланган учурлар катталып келет. Жалпысынан шаарда 200дөн ашык тест тамактануучу жайлар тынымсыз иштеп жатат. Кыргызстанда 18 жаштагы кыздын ашказанынан 4 килограммга чукул чаш чыкты. Улуттук госпиталдан билдиргендей, бейтап сентябрь айында ооруканага кайрылып, дайыма жүрөк айланып, коскосу келип, ичкен тамагын сиңире албай жатканын айткан. Жыйынтыгында дарыгерлер анын ашказанына операция жасап, 4 килограммдай чач алып чыгышкан. Операция ийгиликтүү аяктап, кыз ооруканадан чыкканы, тамакты жакшы ичип калганы маалым болду. Жаш кыргызстандык Жаннат Күрүчбекова 28-чи эл аралык Шлингел балдар кинофестивалында мыкты актриса деп табылды. Бул тууралуу киноэксперт Гүлбара Төлөмүшова билдирди. Фестиваль Германиянын Хемнет шаарында өттү. Калыстар тобу анын Дальмира Телепбергендин белек тасмасында каарман Арнонун ролун аткарганын белгиледи. Фестивалдын фигурасына кошумча катары Жаннат Күрүчбековага диамант велосипеди белекке берилди. Тасма реалдуу окуяларга негизделген.
киргизилген. Анда 7 жашар Арну аттуу кыздын каргашалуу окуясы баяндалат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.